Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. 15 январда Жогорку кеңештин жалпы жыйыны өтүп жатат. Анда үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралууда. Талкуу учурунда депутат Рада Атманбаева кылмышка шектүүлөрдүн жүзүн, аты жөнүн социалдык тармактарда жашырбай ачык көрсөтүүнү сунуштап, зомбулук жасаганга шектелгендерге чара колдонуу боюнча өзгөртүүлөр керек экендигин билдирди. Алардын бетин жаап жашыруунун кереги жок. Коом алардын ким экенин билсин деди эл өкүлү. Туманбаева аймактарда жашагандардын көпчүлүгү үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамдын бар экендигин билишпейт экенин айтты. Журналист Динара Турдугулова Аскер прокуратурасына суракка телефон аркылуу чакырылганын билдирди. Былтыр сизге Жеңиш Разаков тууралуу маалыматтар келген экен деп чалышты. Эч кандай маалыматтар келген эмес десем 5 мүнөткө келип кетиңизчи деп эртеңкиге чакырышты дейт Турдугулова. 15 январда Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Аслан Сартбаев дагы Жеңиш Разаков тууралуу маалыматтар боюнча Аскер прокуратурасына суракка чакыртылган. Россиянын Самара шаарында жол кырсыгынан 8 кыргыз жараны жабыркады. Бул тууралуу Россиянын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кырсык 14 январда Оренбург-Самара жолунда катталган Mercedes-Benz Sprinter карама-каршы жолго чыгып кетип, Honda Step-Wagon үлгүсүндөгү автоунааны сүзүп алган. Жыйынтыгында 8 кыргыз жараны жабыркады. Факт KG. Бишкекте дүкөндү тоноду делген киши кармалганын шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. 14 январ күнү саат 18:45 милицияга чакыруу түшкөн. Жерине барган укук коргоочулар бет кап кийген белгисиз киши Асанбай Кичи районундагы Народный дүкөнүнө кирип, асманга ок чыгарганын жана кассадагы 30 000 сомду алып кеткенин аныкташкан. Кылмышка шектелип 1996-жылкы ЭИ колго түштү. Аны текшерүү учурунда жанынан акча, бет кап, курал, колгап жана 2 бычак табылды деп айтылат маалыматта. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине. Кылмыш жаза кодексинин 202-беренеси каракчылык боюнча каттоого алынды. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Канчыбек Жолдошбаев үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан коргоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча талкуудагы сүйлөгөн сөзү сынга алынды. Анын баамында чындыгында коомдо үй бүлөдөгү зомбулук маселеси бар, акыркы окуялар трагедия. Бирок ага ким күнөөлүү экендигин билгиси келген эл өкүлү ал кылмыш болгондон кийин гана ачыкка чыгып жатат. Алардын кимиси күнөөлүү, эркектерби же аялдарбы? Балким мунун бардык себеби спирт ичимдиктери болуп жүрбөсүн. Алардын жашоо шартына көз салдыңарбы дейт депутат Жолдошбаев. Вице-спикер Айда Асмалиева болсо аялдарды алардын өлүмүнөн кийин дагы айыптоого аракет көрүлүп жаткандыгына нааразы болду. Белгилей кетсе, Канчыбек Жолдошбаев бир топ кызыктуудай билдирүүлөр менен коомчулукка белгилүү болгон. Айтсак, 2018-жылы ал аял кесиптештери ишке коомдук транспорт менен келгендиги үчүн уяла тургандыгын айтып, аларды көрөр замат баш кийимин баса кийип өтүп кетип жүргөндүгүн жар салган. Нарын районунун Актала районундагы Баетов айылынын тургуну Сүйөркан Самсалиеванын балдары жана жолдошу каза болуп калган. Эскилиги жеткен үйдө өзү жалгыз жашай турганын айтып, президент Сооронбай Жээнбековдон жардам сурап кайрылган. Мамлекет башчы 70 жаштагы байбичеге берген убадасын аткарып, 2 миллион сомдон ашуун каражатка 4 бөлмөлүү заманбап үй тургузуп берди. Учурда кубанычы коюнуна батпаган эне Сооронбай Жээнбековго ыраазычылыгын билдирүүдө. Ошондой эле жалгыз бой карыя мындан ары жергиликтүү бийликтин камсыздоосунда болот. Жогорку кеңеште жоруктар жөнүндө кодекстин жана жазык процесстик кодексинин ченемдерине ылайык келтирүү максатында өкмөт тарабынан иштелип чыккан үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору каралды. Анда депутат Айнура Алтыбаева үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча жазаларды күчөтүү керек деген пикирди айтты. Өз кызын зордуктаган атаны өлүм жазасына тартып же өмүр бою эркинен ажыратуу керек. Аялын сабагандар да катуу жаза алышы керек деди Алтыбаева. Ал үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар кайрыла турган кризистик борбордун ишин күчөтүү керектигин айтып, үй бүлөлүк баалуулуктар жоголуп баратканын кошумчалады. Үй бүлөлүк зомбулук жасагандардын жазасын күчөтүү керек деген сунушун депутат Исак Масалиев дагы айтып өттү. Акыркы жылдары үй бүлөдөгү зомбулук четтен чыгып кетти. Мурда күйөөсү менен аял мушташып кетип, көп болсо көзүн көгөртүп койчу. Ал эми өзүнүн балдарын зордуктаган аталар дагы көбөйдү. Мен өлүм жазаны кайтарып бергиле деп суранат элем. Өз баласын зордуктаган эркек адам эмес, айбан, деди Масалиев.
15 январда Бишкекте Ак үйдүн алдында Кыргыз-Тажик чек-ара маселеси боюнча митинг өттү. Митингге чыккандар вице-премьер Жеңиш Разаковдун отставкасын талап кылышты. Алар Жеңиш Разаков чек-ара маселесин чече албаганын айтышты. Супер KG порталы бүгүн Бишкекте жана Баткенде Кыргыз-Тажик чек-арасында чыр боюнча митингдер болуп өтүп, алардын катышуучулары Жеңиш Разаковдун кызматтан кетишин талап кылышты. Вице-премьерди алмаштыруу менен маселе чечилеби деген собол салды. Маматалиев: Жеңиш Разаковдун кызматтан кетиши менен маселе чечилбейт. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев чек-ара маселеси өтө оорчундуу болуп жатканын белгиледи. Биз чыр чатак чыкканда гана ошол жерге чогулуп жатабыз. Бул маселени негизинен комплекстүү түрдө карашыбыз керек. Разаков болобу же башка бирөө болобу, өкмөттүн бир тараптуу иш чарасы болбосо маселе чечилбейт. Протоколдорго кол коюлуп жатат. Мурда эле ушундай протокол түзүлсө болбойт беле? Чек-ара боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн башка ыйгарым укуктарынан бошотуп, чек-ара маселесине гана көңүлүн бурдуруу зарыл, дейт Маматалиев. Айталиев: Жеңиш Разаковдун кызматтан кетүүсү чек-ара маселесинин чечилишине көптөгөн пайда алып келет. Жарандык активист Бекназар Айталиев Жеңиш Разаковдун кызматтан кетүүсү чек-ара маселесинин чечилишине көптөгөн пайда алып келе тургандыгын билдирди. Бул жерде вице-премьер-министрдин ролу абдан маанилүү болуп турат. Жеңиш Разаков тууралуу көптөгөн компроматтар кетип жатат. Чек-арасы такталбаган өлкөлөрдүн тыңчысы деген сөздөр айтылып жүрөт. Бирок бул сөздөрдүн чын же калп экени белгисиз. Ага ишенбейли десек, көп учурда тиги өлкөнүн кызыкчылыгына туура келе турган чечимдер чыгып жатат. Жеңиш Разаковдун кызматтан кетүүсү чек-ара маселесинин чечилишине көптөгөн пайда алып келет, деди Айталиев. Жамалдинов: Кыргыз-Тажик чек-ара маселесин чечүү үчүн өкмөт жигердүү иш алып барышы зарыл. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов Кыргыз-Тажик чек-ара маселесин чечүү үчүн өкмөт жигердүү иш алып барышы зарыл экенин айтты. Вице-премьер-министрди алмаштыруу менен маселе чечилсе, аны алмаштырып салмакпыз да. Кыргыз-Тажик чек-ара маселесин чечүү үчүн өкмөт жигердүү иш алып барышы зарыл. Бүгүнкү күндө биздин рычагыбыз аз калды. Мурда Өзбекстан менен алакалар бузулуп турганда көп болчу. Тажикстандын тиричилиги жалаң биз аркылуу өткөн. Күйүүчү май тамак аштары бизден өтүп турган. Ошондо премьер-министрлер бул маселеге кызыгышы керек эле. Чек-араны бир аптага жапканда тажиктер өздөрү эле келмек. Алар биз айткандай талаптарга макулдугун бермек. Азыр деле кеч эмес, бирок алар Өзбекстан менен алакаларын оңдоп алды да. Эгерде азыр биз чек-араны жаба турган болсок, күйүүчү майлары Өзбекстан тарап менен өтүшү мүмкүн. Мурун тажик жарандары чет жака Лейлектен, Бишкектен, Оштон учуп турган. Мигранттар Орусияга биз аркылуу өтчү. Башкача айтканда, толугу менен бизге көз каранды болчу. Ошону колдон чыгарып жибердик. Өкмөт ошол маселени чечебиз десе, азыр деле чек-араны жапса болот, деди Жамалдинов. Үмөталиев: Вице-премьер чек-ара маселесин чече албагандан кийин кызматтан кетип, юридикалык жактан жооп бериши керек. Укук коргоочу Токтой Үмөталиева вице-премьер-министр чек-ара маселесин чече албагандан кийин кызматтан кетип, юридикалык жактан жооп бериши керектигин айтты. Вице-премьер-министр укук коргоо органдарын көзөмөл кылат. Жеңиш Разаков кызматтан гана кетпестен юридикалык жактан жооп бериши керек. Премьер-министр эмне үчүн вице-премьер-министрге баа бербейт? Ошондуктан жалгыз вице-премьер-министр эмес, премьер-министр дагы жооп бериши зарыл. Эмнеге өкмөт башчы вице-премьер-министрге сөгүш жарыялаган жок? Бул маселени эмне үчүн коопсуздук кеңешке алып чыкпай жатышат, деди Үмөталиева. Зулпукаров: чек-ара маселеси оор, бул эки тараптын макулдугу менен гана чечилет. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров чек-ара маселеси вице-премьер-министрди алмаштыруу менен чечилбейт деген пикирде. Жеңиш Разаковдун ыйгарым укуктары маселени чечкенге жетпейт. Өкмөттүн чек-ара боюнча комиссиясы бар. Аны Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссиянын отуруму менен гана чечилет. Бул маселени карап жатышат. Чек-ара маселеси оор. Сүйлөшүүлөр башталды. Бул маселеси бир тараптуу чечилбейт, эки тараптын макулдугу менен чечилет, дейт Зулпукаров.